Siz менен жолугушканыңызга абдан кубанычтамын. Siz президент болсоңуз, буюрса сизди Кудай колдосун, сиз департаментке, парламентке барыш үчүн Акаев окшогон күчтүү партиялар менен биргесизби дейт. Жок. Биз либерал боло албайбыз. Либерал деген сөздү билесизби, эмне деген сөз? Я. Булар барекелде. Эң баштык деп айтты. Либерал деген seniki de tuğra, seniki de tuğra, seniki de tuğra деген позиция. Либеральный дейді. Анан радикальный деп бөлінеді. Радикальный деген bir мақсатты қойса, ошого кандай күчтөрдү сатпабасына карабастан чечкиндүү аракет жасаса, бул радикальный деп коет. Сен дагы жашай бер, сен дагы жашай бер, сен дагы жашай бер деп, сенин көз карашыңда туура деп, көрүнгөндө туура дей берсе, муну либерал деп коет. Мен андай либералдык көз карашта боло албайм. Мен консерватормун. Консерватор деген түшүнөсүзбү? Эски кылымга арткан кыргыз каада салтынын тарапкеримин. Күчтүү борбордук бийликтин тарапкеримин. Либерал боло албайм. Баткендеги 275 метр жерге сизден мурун Танаев кол койгон экен, ошону билесизби дейт. Ким кол койгон болсо дагы, ал жердеги эч нерсе өзгөрбөйт. Эч нерсе өзгөрбөйт. Ошол жерден депутат болгондор дагы кече сүйлөштү, аксакалдар сүйлөштү. Бул оюн. Президент мындай жаман жазуучулар, мен ушуну окуп коем дагы, YouTube'га мени чыгарасыңар, суроо берген киши момоюп отура берет да. Туурабы? Мен мындайраак окуйчу, жумшак. Bir kişi dosун сатты дейт. Эми өлкөнү сатат дегенге кандай карайсыз дейт. Сиз 2 жылдан кийин бул суроону берип атсаңыз, мен 2 жыл башта буга жооп бергем. Ал киши жарабайт. Рахман Разыков парламентке сиз менен бирге барса, үнү каттуураак угулат эле, адилеттүү киши, Кыргызстанга керек инсан дейт. Рахмат. Ошон үчүн айтам, Рахман Разыков менен парламентке бар деп, Рахман Разыковтан мен $1,5 миллион сураган жокмун. Башка партиялардай болот. Бирөө $1,5 миллион деди, өзүңүздөр уктуңуздар, расмий. Экинчи партия түзүлдү, ал дагы кол бала деп, жана балашка деп койбойдубу, ошол сыяктуу кол бала болгон партия, алардыкы 800 000 экен. Мен Рахман Разыковтан 8 тыйында сураган жокмун. И сурабайм дагы. Мага бул кишинин тыйыны керек эмес, бул кишинин акылы керек. Бул кишинин жүрөгү керек. Рахман, негизги ой дейт, IT технологиялары, интернет мүмкүнчүлүктөрүн колдонуу, bir онлайн сайт жасабайсызбы? Ошол жерде добуш берүү үчүн бийликтин көз каранды болбой дейт. Мен көз каранды эмесмин эч кимден. Сайт ачабызбы, ачпайбызбы, анда эч нерсе өзгөрбөйт. Биз баягы ФБК кандай биз материально колдойбуз дейт. Фонд ачса дегенсиздер, фонд бүтүн Кыргызстан деген финансы бүтүн Кыргызстан тарабынан колдойбуз дейт. Баямануулу деген жазыптыр. Эгерде колдой турган болсоңуздар, колуңуздардан келген жардамды беребиз деген кайды келемеспиз десеңиздер, мына ушул жерде жүргөн мына Мирлан деген жигит жүрөт. Мына жерде азыр көрдүм эле Оразайым деген кыз жүрөт. Муну карындашыбызды көрүп калабыз экрандан. Кайды келемес инсандар бар да ушул жерде, уйут болуп аткандар бар да. Ошолорго кайрылыңыздар. Кандай кылабыз деп. Мен сизди ушул күнгө чейин телевидениеден гана көрүп жүргөнмүн, насип кылып жаныңыздан көрүп жатам. Сизге оомат, сизге ишенебиз. Аллахым насип. Рахмат. Тилегиңизге жетсин дейт. Рахмат.